Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен бүгүн biz 1688 сайты менен таанышабыз. Ал үчүн 1688ге киребиз. Мынакей ушундай окошко ачылат 1688ге. 1688 бул оптовый сайт, оптом площадка, мындайча айтканда оптом базар десек болот. Бул жер 1688 Кытайдагы түзмө түз фабрикалар менен иштешет. Бул Taobao'га караганда бир канча арзан товарлары. Ошондой эле бул жактан оптом заказ кылганыңызда только 2 штуктан жогору аласыз. 2 штуктан жогору оптом баада болуп саналат. Бирден ала албайсыз. Бир штуктан алганда только Taobao'дон аласыз. Буда только 2 штуктан жогору аласыз. Эми 1688 боюнча айта кетсек, мисалы кандай кылып эмнелерди кайдан издейм десеңиз, бул жерде мындайча айтканда рядтар бар, дордойдо рядтар бар го. Эме кылган өзүнчө детский, постельное белье или посуда, обувь деген рядтар бар го. Мына ошолор ошого окшогон рядтар болуп саналат. Мынакей ушулар турмуштук баары ошолор болуп саналат. Мынакей переводчик менен алып келсеңиздер, ушундай кылып которуп, мына бул жерде сырье экен, игрушка, аксессуары. Анан бул жакка мындай жылдырып келсеңер дагы чыгат. Башка эмелери, мындайча айтканда ряддары. Андан соң бул жерде эметсек, алмаздын сүрөтү турат го. Ошол жерде только Кытайда жаңы чыккан товарларды ушул жерден таба аласыз. Ушул жерде жаңы чыккан товар, бул жерде бренд анан бул жер Кытайдын сайты болгон үчүн бул жерде баары жок нерсе сатылат. Мына авиабилеттен бери сатылат экен. Ошолорду да чыгарып калыптыр. Булар болсо жанагы көп сатылып жаткан товарлар, популярный товарлар. Взрывные модели в оптовых ценах дейт. Ушундай кылып сизге Taobao'го 1688ге киргенде ушундай кылып чыгарып берет. 1688деги заводду текшерүүнү үйрөнөбүз. Ал үчүн 1688ге киргенде бул жакта кара точканы, кара 3 точканы басабыз. Басканда бизге мындай окошко ачылат. 1688де 2 түрдүү адамдар иштешет. Бири ортомчулар, экинчиси завод, фабрикалар. Биз азыр бул жерде карасак, иши товары дейт. Бул жерде категориялар, кайсыл категорияларды башсак, бизге ошол жердеги категориялардын товарларын чыгарып берет. Мисалы биз азыр химический эмелерди басыппыз. Ошолорду чыгарып берди. Бул категорияны бассак, краска бирдемкелерди да чыгарып берди. Андан соң бул жерде карасак, найти завод дейт. Биз заводдорду ошол жерден тапсак болот. Башка магазиндерден биз саудалаша албайбыз. Мисалы, мага түшүрүп бер деп, ошол жерден биз заводдорду
тапсак, биз заводдордон түшүрүп бер деп көп алсак, сурасак түшүрүп берет. Дагы бул жерде заводдордун мынакей категориялары. Бул жерде адрес, мисалы, Кытайда адрестери көп да, Пекин, Гуанчжоу деп. Ошол жерин дагы карап заказ берсеңиздер болот. Мынакей бул жерде биз азыр бир заводко кирсек, ошол жерде биз заводду текшеребиз. Переводчик менен алып келсек, бул жерде скорость отклика служба дейт. Бул жерде кайтарым байланыштагы клиенттер экен. 39 адам сатып алууга даяр экен. Бул жерде ставка возврат дейт. 42 адам кайра кайрылып келип алган экен. Ошентип ар кимде ар кандай чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан эме менен переводчик менен которуп окуп билсеңиздер болот. Бул жер завод. Мынакей заводдун белгиси. Жакшылап байкап алыңыздар. Бул заводдун логотипи экен. Эки миң 16-жылдан баштап иштейт экен. Бул завод территория компания дейт. Территория компаниясынын. Бул жерде годовой объем экен. Количество работников дейт. Ошентип котормош менен которуп алып келип окусаңыздар болот. Бул жерде комментарийлер дагы бар. Ошолорду карап да заказ берсеңиздер болот. Качество хорошее, срок доставка, обслуживание на месте дейт. Ушинтип комментарийлерди дагы карап заказ берсеңиздер жакшы. Бул жерде дагы детский аксессуары дейт категориялары бар экен. Ошол эменин заводдун повязка на голову. Всё дейт. Сиздерге эгер ошол бул жерде дагы категориялар бар экен. Файл, оценка, продукт дейт. Ошол заводдун продуктысына кирсек, ушундай продукталары бар экен. Эгер позвонить дейт, звонок кылып эме кылса да, сураса да болот экен. Спросите онлайн дейт. Анан бул звездочка сизге эгер товар жагып эметип калса, ошол заводду жоготкуңуз келбесе, ошол жылдызчаны басып койсоңуз жакты деп, кийин сиз ушуну оңой таба аласыз. Заводдорду ушундай кылып текшерип алсаңыз болот.